Кыргызстанда заманбап технологияларды колдонуу менен алдамчылык фактылары көбөйүүдө. Мында алар акыркы технологияларды, анын ичинде жасалма интеллекти, үндү бурмалоо, ошондой эле психологиялык таасир этүү сыяктуу өзгөчө ыкмаларды колдонуп жатышкандыгын Улуттук банктын өкүлү билдирди. Зачастую мошенники выдают себя за сотрудников Национального банка. Шылуундар көбүнчө өзүн Улуттук банктын кызматкери катары тааныштырып жаткандыгы катталууда. Улуттук банк эч качан жарандардан жеке жана жашыруун маалыматтарды телефон аркылуу сурабай тургандыгын эсиңиздерге салабыз. Ошондуктан бейтааныш адамдар менен телефон аркылуу сүйлөшүүнүн кереги жок жана телефонду дароо өчүрүп салуу керек. Шылуундар социалдык тармактардын мессенджерлерин, жардама жайгаштырылган сайттарды, жаңы телефон номерларын колдонушууда. Өзгөчө видео трансляция аркылуу жарандардын жеке маалыматтарын уурдап алуулар күч алган. Жалпысынан Кыргызстанда телефон шылуундары жарандарга дээрлик 49 миллион сомдук зыян келтирген. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын IT технологиялар чөйрөсүндөгү кылмыштар менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Акрам Кадыржанов билдирди. В данный момент подозреваемые лица, они возмещают ущерб. Азыркы учурда шектүүлөр жабыр тарткан жарандарга акчаларын кайтарып беришүүдө. Кылмыштын трансляция экрана деген жаңы түрү пайда болду. WhatsApp'тагы жаңы функция аркылуу анда экранга чыккан SMS-ти кармап алышып, акча каражатын үчүнчү тараптарга которуп жиберишүүдө. Мындай фактылар боюнча бир нече топ кармалды. Здравствуйте, меня зовут Акматов Марат, я являюсь оператором отдела обслуживания дебетовых. Кибер кылмыштуулук менен акча уурдагандардан кантип коргонсо болот? Бул боюнча адистер жарандарды сак болуу менен шектүү шилтемелерди ачпай, күмөндүү телефон чалууларга ишенбөө же шашпай ойлонуп жооп берүүнү сунушташат. Эки нерсе анын ичинде эң негизги көңүл бөлө турган нерсе, биринчи ошо баягы шашпаганды. Коркутат, жакшы, аябай сонун нерсени сунуштайт, бирок ал нерсени сразу басып, сразу эме кылгандан мындай бир 5 минут ойлонгонду үйрөнүш керек. Бул нерсе аябай көп нерседен бизди сактайт. Экинчи нерсе бул экөө бири менен чогуу иштейт да. Расмий деген нерсе сиз айтып кетпедиңизби? Расмий деген бул эмнени түшүндүрөт? Эгер мага банктан бир сотрудник чалып атса, чалып бир нерсени сурап атса, кантип аны текшериш керек деген ой келиш керек да. Сразу өзүбүзгө суроо бериш керек. Бул расмийби, расмий эмеспи дегенчи. Расмий эмес болсо, азыр кой токтой турчу, мен банктагы менеджерге чалайын же банктын служба эмесине чалайын, номерини баягы деп туруп эле телефонду коюп эме кылса, алар да сразу токтой баштайт. Анткени алар баягы банктын аттан эме болот го. Эгер расмий болсо алар тартынбайт, уялбайт. Анан үчүнчү нерсе бул эч ким бизден конфиденциалдык пароль, пин-код, келген кодту, картаны эч ким сурабаш керек. Номерин дагы, эч нерсесин дагы. Анткени сиз картаңыздын номерин бирөөгө айтып эле койсоңуз, бул эмнени түшүндүрөт? Сиз акчаңызды банктагы счетуңуздун паролун берип койгондой да. Алло, это банк? Мне только что позвонил ваш сотрудник и сообщил, что мне списались деньги. Что? Мошенники? Соңку учурда социалдык тармактарда инвестициялык долбоорго каражат сал деген чакырыктар аркылуу да жарандардын акчасын уурдап алган учурлар катталууда. Мындан улам жарандар өзүнө сак болуп, кандай болбосун жеке өзүнө таандык маалыматтарды, картанын номерин, пин-кодун, SMS билдирүү коддорун үчүнчү жактарга бербөөгө чакырат. Анткени алдамчылардын жалгыз максаты кандай жол болбосун сиздин жеке маалыматтарыңызга кирүү. Өзүңүздөргө сак болуңуздар. Евразия бүгүн Каныбек Темиров.